Болжол менен мындан 1 миллион жыл мурда Кыргызстандын аймагындагы алгачкы адамдардын топтору пайда болгон. Эрте палеолит доору. Тянь-Шань жергесиндеги байыркы адамдар колдонгон таш куралдары Борбордук Тянь-Шандагы 10 арча суусунун боюнан жана чыгыш Ферганадагы Кожо Бакырган сайдан табылган. Ортоңку палеолит доору. Таштан жасалган эмгек куралдары өркүндөтүлгөн. Мындай куралдар Ысык көлдөгү Саламат булактан, Тосордон, Чүйдөгү Чулуу үңкүрүнөн табылган. Соңку палеолит доору. Таш куралдары жакшырган. Алар Ош аймагындагы Сел үңкүр, Учкун, Исфара өрөөнүндөгү Кожогор үңкүрлөрүнөн табылган. Ортоңку таш доору мезолит. Бул мезгилге тиешелүү таш куралдар бийик тоолуу Арпа, Аксайдан Айдаркендин жанындагы Апшыр үңкүрүнөн табылган.